Bismillahirrahmanirrahim. Анда месе бүгін біз Мүлк сүресінің кейінгі 5 қатарын жаттап баштайбыз. Аузу биллахи минаш-шайтонир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Бұл сөз وَلَقَدْ деп оқылады. Андан кейінгі сөз زَيَّنَّا. Егер де кейінгі сөз қосылса, андан ол жердегі алиф оқылбастан зәйяннәс-сәмә деп алиф оқылбастан кейінгі синге өте оқылады. Жана байқағаныңыздарда эле я тамғасында дағы жана нун тамғасында дағы тәшдид келді. Демек зәйяннәс-сәмә деп оқыйбыз. Андан кейінгі әс-сәмә сөзүндө алифти Хафс риwayati Шатибия тариқасы бойынша 4 же 5 әрекет өлчөмүндө созу важип. Андан кейинки сөз әд-дунья. Бул сөздө өзгөчө нун тамгасын ачык окуп, изхар менен окуу, ачык изхар менен окуу керек. Әд-дунья жана дал тыбышына басым берүү керек. Андан кейинки сөз бима-собиха. Бима-собиха. Мим тамгасын ичке чыгарып, сот тамгасын жоон айтуу керек. Бима-собиха. Андан кейинки сөз важаалнаха. Важаалнаха дегенде лам тамгасына бир аз убакыт берүү керек. Себеби бул сифат бөлүмүндө келгенде эле лам тамгасы байния сифатын алат. Андан кейинки сөз ружуман. Эгерде кейинки сөзгө уланса, анда ружуман лиш-шаятин деп үстүндөгү танвин идгам болуп кетет. Ал эми андан кейинки сөз лиш-шаятин. Лиш-шаятин кошуп окулса ружуман лиш-шаятин деп нун тамгасына сүкүн менен окулат. Ал эми андан кейинки сөз ва-а'тадна дал тамгасынын калкала сыпатына көңүл буруу керек. وأعتدنا لهم көпчүлүк учурда ха тамгасына басым жасалбай калат. Ха тамгасында хафа сифаты бар дейт алымдар, ошого муну ачык чыгаруу керек. Лахум азабас-саир. Азабас-саир. Эми бул аятты башынан баштап аягына чейин дагы бир ирет кайталайбыз. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ушинтип башынан баштап аятты аягына чейин 33 жолу кайталайбыз. Эгерде башынан баштап аягына чейин кайталоо оор болсо, анда ушул жерге чейин вакыфка чейин токтоп тастаса дагы жакшы болот. Валакаддан баштап лиш-шаятинге чейин жаттап алса, андан кийин ва-а'таднаны өзүнчө аяттын аягына чейин жаттап алса жакшы болот. Демек, аятты 33 жолу окуп жаттап бүткөндөн соң кийинки аятка өтөбүз. 6-чы аятка өтөбүз. Анда месе башынан баштап бир окуп алалы. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Дагы бир рет окуйбуз. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Эң алгачкы сөз وَلِلَّذِينَ. Андан кийинкиси кафару. Акыркы сөздүн аягындагы созулма тамгага көңүл буруу керек. Кафару
بربهم 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 عذاب جهنم عذاب جهنم. Эгерде сөздің ақырына тоқталса, анда баарыбызга белгилүү болгондой эле аракет түшүп калат дагы сүкүн менен жаханнам деп окулат. Ва бисал масир ва бисал масир. Мына ушул жерде мим тамгасы менен сот тамгасынын сыпаттарын өз-өзүнчө туура чыгарууга аракет жасоо керек. Себеби мим тамгасы бул истифал, ичке тамгалардан, ал эми сот тамгасы белгилүү болгондой эле истиала тамгаларынан, жоон тамгалардан. Кээ бир адамдар масир деп мим тамгасындагы сот тамгасынын себебинен жоон кылып окушат. Бул туура эмес. Анын туура айтылыш жолу масир мим тамгасын ичке истифал кылып чыгаруу керек. Демек бул аятты дагы башынан баштап аягына чейин дагы бир ирет кайталап алалы. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ деп аяттын башынан баштап аягына чейин 33 жолу кайталап жаттап алабыз. Андан кийин жогоруда жаттаган аятты وَلَقَدْ زَيَّنَّا аятын жана кийинки وَلِلَّذِينَ كَفَرُونу экөөнү кошуп 33 жолу кайталайбыз. Демек биз эки аятты жаттап бүттүк. Дагы бизде дагы эки аят калды. Андан кийин 7-нчи аятты жаттоого өтөбүз. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. داغ بيرت окуйбуз. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا дегенде баарыбыз байкагандай эле үстүндө маттын белгиси толкун турат. Демек муну созуу керек. Баарыбыз билгендей эле биз окуган тарика боюнча 4 же 5 аракет өлчөмүндө созуу важип. Сөзсүз созуу керек. Иза улку. Албетте бул иза сөзүн кийинки улку сөзүнө кошуп окуганда созулат. Улку лам тамгасына жана башында айткандай эле бир аз убакыт берүү керек. Улку фиха көрүп турганыңыздай эле я тыбышы жана алиф тыбышы бул жерде мат табиий болуп эки аракет өлчөмүндө созуу керек. Эки аракет дегени колдун манжасын же болбосо 1-2 дегенчелик убакыт созуу керек. Фиха кийинки сөз самиу бул сөздөгү мим тамгасындагы касрага басым жасоо керек. Көпчүлүк учурда касра чыкпай калат. Самиу лаха шахиqa. Бул сөздө коф тамгасына көңүл буруу керек. Коф тамгасынын шидда сыпаты бар. Шидда деген кескин токтойт. Шахиqa кээ шахиqa деп коф тыбышына хамс сыпатын берип, хамс деген абаны кошо чыгарып, шахиqa бул ката болуп калат. Туурасы үн кескин токтогон үчүн эч бир аба чыкпайт. Шахиqa. Ал эми кийинки сөзгө карасак, ва хия тафур. Шахиqa сөзүн кошуп окуганда шахиqa ва хия тафур. Жана шахиқан деген сөзүнүн акырында танвин турат, көрүп турганыңыздай. Бул танвинди эки аракет өлчөмүндө армаш керек идгам кылган кезде. Шахиқан ва хия тафур. Албетте гунна менен чогуу. Шахиқан ва хия тафур. Анда эмесе аяттын башынан баштап дагы бир ирет кайталап алалы. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Бул аятты дагы 33 жолу кайталап жаттайбыз. Андан кийин башынан баштап, وَلَقَدْ زَيَّنَّاдан баштап 33 жолу кайталап 3 аятты бириктирип алабыз.
Андан кейін бүгүнкү сабагыбыздын акыркы аятын жаттоого өтөбүз. Такаду тамайязу минал гайз. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Эгерде дем жетпей калса, анда төмөндөгүдөй токтосо да болот. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. خزنتها деген сөзгө токтоп, андан кийин кайра саалахумдан улап баштайбыз. Көрүп турганыңыздар эле, эң биринчи сөз такаду, 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 тамайязу, 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 тамайязу минал гайз. Бул сөздө өзгөчө я тамгасын истифал, ичке кылып чыгарууга көңүл буруу керек. Себеби я тамгасы ичке тамга, андан мурдагы дагы гойн тамгасы, андан кийинки ло тамгасы дагы истиала жоон тамга болгон себептен көбүнчө учурда я тамгасын кээ бирлер гойл, гойл деп туура эмес чыгарылат. Туурасы я тамгасын ичке кылып, ал эми гойн жана ядан кийинки ло тамгаларын жоон кылып чыгаруу керек. Минал гайз, минал гайз, минал гайз. Жана байкагаңыздар эле, ло тамгасына рохова сыфатын берип окуйбуз. Рохова дегени бир аз убакыт беребиз ло тамгасына. Бул ло тамгасы кескин токтолбостон, балким анын үнү дагы бир азга чейин уланып чыгат. Гайз, гайз. كلما ألقي كلما ألقي كلما ألقي дегенде созулма тамгага көңүл буруу керек. Бул созулма тамгасы 4 же 5 аракет өлчөмүндө созулат. Шатибия тарикасы боюнча. كلما ألقي. Андан кийинки сөз فيها فيها فوج 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 سألهم 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 خزنتها خزنتها خزنتها. Эгерде خزنتها сөзүн кийинки сөзгө улап окусак, анда албетте матка көңүл буруп 4 же 5 аракет өлчөмүндө созуу керек. Жогоруда баяндагандай эле 4 же 5 дегени бул 4 манжаны ачканчалык же 4 манжаны жумганчалык убакыт. خزنتها خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير. Нәзир сөзүндөгү ро тамгасын такык кылып, ичке кылып чыгаруу керек. Эгер токтосок, нәзир деп токтосок, анда ичке болуп чыгат. Себеби ро тамгасы сүкүндүү болду, ага чейин сүкүндүү я келди. Демек ро тамгасы эреже боюнча ичке болуп таркик менен окулат. Нәзир, нәзир, нәзир. Анда эмесе аятты башынан баштап кайрадан дагы бир ирет окуп алалы. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Бул акыркы бүгүнкү сабагыбыздын акыркы аятындагы жогорудагыдай эле 33 ирет кайталап окуйбуз. Башынан баштап аягына чейин. 33 жолу окуганда кээде карап, ал эми кээде карабай окуган жакшы. Себеби карабай окуган кезде адамдын мээсине бекемделет жана сакталат. Демек, акыркы аятты жаттап бүткөндөн соң бүгүнкү сабагыбыздын эң биринчи аяты وَلَقَدْ زَيَّنَّا аятынан баштап кийинки وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا
жана андан кийинки иза улку жана акыркы бүгүнкү сабагыбыздын акыркы аятын такаду тамайяз аяттарын баарын кошуп кайталайбыз. 5 катардын баарын 33 жолу кайталайбыз. Натыйжада бардык аяттар бизде жат болду. Акыркы аятты такаду тамайяз аятын жаттап бүткөндөн соң эң жакшысы башынан баштап аягына чейин 100 жолу окуп чыккан жакшы. Ошондо гана адамдын мээсинде көп убакытка чейин сакталат. Жана канча көп кайталаса, ошончо көп сабак эсте калат. Арабтар айткандай эле ма такаррара такаррара. Кайсы нерсе көп кайталанса, ошончо эсте калат, бекемделет дегендей, канча көп кайталасак, ошончо өзүгө жакшы. Аллах Таалам баарыбызга Мулк сүрөсүн жеңил жаттап, күнүнө аны окуп турууга мүмкүнчүлүк берсин.